Бүгүн ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын катарына Сыдыков Мөлөт агабыз кошулуп жатат. Ошолор менен Osmanlı Bercan agabız Асанбаева Махабат эжекебиз кошулуп атат биздин партиянын катарына. Юнусалиев Абибулла агайыбыз кошулуп атат партияга. Баткериевна Шайыргүл эжекебиз кошулуп атат. Сабиров Абдрахман агабыз кошулуп жатат. Сабуров Абдрахман агабыз кошулуп атат. Шеркулова Астра эжекебиз кошулуп жатат. Астра эжеке келсеңиз. Сүрөп туралыбы? Кочалып куттуктайбыз. Рахмат. Азыр урматтуу партиялаштар, урматтуу мекендештер, биздин катарыбыз азыр Ордайым айткандай эле күндөн күнгө көбөйүп атат. Чындык үчүн, келечек үчүн, мамлекет үчүн, элибиз үчүн, эң биринчиси кыргыз үчүн деп мамлекетибиз үчүн деп мынакей катарыбыз көбөйүп атат. Бардыңыздар биздин партияга, Бүтүн Кыргызстан саясий партияга мүчө болгонуңуздар менен чын динемен, чын жүрөгүмөн куттуктайм. Кудайым буйруса, бул көйлүк жөнөкөйлө көйлүк болмош керек. Жөнөкөйлө бир полкада чаң баскан көйлүк болмош керек. Ал көйлүк кагаз, бирок жүрөгүбүз бүтүн болуш керек. Bütün elimiz üçün, bütün Kırgızstan üçün, Kırgız üçün жүрөгүбүз soğuş керек. Dinimizde katkıdan yapacak. Dinimizde boşanma yapacak. Sen 84, sen sonra kızıldır. Karavana yaktırmayla, karnı katalım. Canım tanımadım, kaynaymadım. Canım önüm, güvenleri tüzgün. Vatan, ye, kırçırın arası. Vatan yerim olmay, tamamda ben istiyorum. Hadi gidelim kurban, güvenleri boşalığından atacak, kurmayı tutun. Kulağımda kuşkuzum, yürüyünü yoluna. Taşıranlı öpçüden, geçenli kaltayım yerinde. 12 deyim olmay, oyunu tutalım çultan. Kadim deyim olmay, solmazdan tutan. 14 deyim olmay, bütün kırmızı Kadim deyim olmay, atan yoluydu. 20 kambil olup, 14 yaşa gelinde. Anası olun dönüşte, basan yerinde. Bintin aydan yakında, ilim aydan yakında. Aralarını turasa, atan yoluydu. Bunusunda oroldu, olurdu, solurdu. Boşolurdu varsa, düzmenin kırdı. Atan yoluydu, aralarını acımay. Arayla eksi, dirginin çeksi. Dirgi varıp gelince, 81 aydan. Çarşımda dirginin bakın varım sağ gelince, benim var verince. Ayağına kırmızı, ayağına kalmış. Arada 80 yine kayıtlı bütün çılgın taşlı boyuna. Kulağımın boyuna, o şöyle geçince. Elimin aklımda değil, anlamın geçince. Biz çoğulmuş kulağlı. İnternette, sos tarmaklarda kaç adam
чечейли, жардам берейли, жок деди сөз менен, акылыбыз менен, ошол эле юристтерди чакырайлы, жеткирейли десек, бүгүнкү күндө достук. Мейли Алла күн, Алла карап турат. Бул жашоосо болбосо, бул жашоо болбосо. Алла Таала ахиретте суралат. Ахиретте көрүшөбүз ушу адамдарды. Бүгүнкү күндө кимдин ниети кандай болсо, ошо ниетине оомин. Ошол ниетине оомин. Кандай ниетте Кыргызстанды тоноюм деп ниет кылдыбы? Оомин ошол. Ахиретте жооп берет. Ахиретте жөнөкөй жооп бербейт ал. Кумтор менен келиштүү. Көрүп атабыз кумтор менен. Алтындарыбыз менен сүрөткө түшүп фейк деп айтып атышат, алтындар менен сүрөткө түшүп атышат. Ат көргөнгө минип өлтүрөттөн деп жып менен жүрөт дешти эле, жыпты кабат жыптап менен жүрүшөт. Алла күбө. Ошон үчүн биз жалгыз эмеспиз, эч кимибиз жалгыз эмеспиз туугандар. Биз менен Кудайым бар. Алла биз менен болгондон кийинчи эч кандай бийлиги дагы, байлыгы дагы, эч нерсеси бул жөнөкөй мындай шамал. Бул жөнөкөй. Ар бирибиз кандай ниет кылсак, ошо ниетибизге жараша омин жана омин. Бул көйгөй. Экинчи маселе, чыркыраган чындыкты сүйлөп жүрүп, кече күнү эле биздин мынакей Оразайым Нарматова карындашыбыз депутат болуп, Оразайым Нарматовага мен деген мамлекеттин машинасы иштеп, ушу Оразайымды жок кылыш үчүн жаңы закон ойлоп таап, ректордун буйругу менен дипломдун ойлого чыгарып, бул абсурд, бул жөнөкөй адамдын мээсине сиңбей турган нерсени кылып, мына Оразайымды мандатын алдырдык. Ушул Оразайым биздин көйгөйүбүздү ошол жерде кыйкыра турган, ошол жерде жеткире турган, ошол жерде биздин сөзүбүздү жеткире турган ушул кызды бүгүнкү күндө жогорку кеңеште жок кылышып, Аллага шүгүр, 6 саны аман биздин алдыбызда турат ушул кызыбыз. 6 саны аман, Аллага чексиз шүгүр. Бирок экинчи баланы Эмил Бекиев деген чыркыраган чындыкты сүйлөп, туура анча-мынча катуу сүйлөйт болчу. Бирок туура сүйлөгөн менен чындыкты сүйлөйт. Аны мындайча айтканда алдыртып алды. Эми бар жок Алладан экен. Бар жок Алладан экен. Бирок Эмил Бекиев өзү үчүн, же амал үчүн, же бийликке барамын деп үчүн антип кыйкырып жүргөн жок. Эмил Бекиев чындыкты көргөн үчүн чыдай албай ошентип чыкты. Ар бирөөбүздүн үнүбүздү биз айта албасак ошол бала айтып чыкты. Тең ата сүйлөшүп, тең ата айтышып атты алар менен. Чындыкты эле айтты ошол бала. Ошол баланы бүгүнкү күндө Бөкейманы түрмөсүндө отурат. Бир күн отурабы, 10 күн отурабы, Алла Тааланын пешенесине ошону жазган экен. Бирок Эмил Бекиев деген чоң тамга менен тарыхта жазылып калган болду миграциянын арасында. Биздин муну бөтөн элдин арасында. Бул чоң тамга. Эмил Бекиев чоң тамга менен тарыхта калды деп мен ишенип айта алам. Бирөөнү умуттеп, мен деген качып жүрүп миллиардты урдагандар жүрөт. Сый менен тосуп алышты го резиденцияда кол чабышып. Кызыл дорожканы салып. Бир карапайым ошол Эмил жалгыз уулу экен. Ошо энеси инсульт алып үйүндө жатат экен. Ошол карапайым эненин баласында рецидивист, айнанайын Афганистан, Пакистан эмне бир чоң бир мажахетти кармагандай, мажахетти алгандай кылышып, ар бир сөз тармакта, ар бир журналисттерде, ар бир телеканалда айтып атышат, өзүнүн дежурный телеканалдарында. Биз Москвадан кармап келдик, мына кимди кармап келдик? Карапайым сабак мабак жөнөкөйдүн баласын кармап атышат. Ал рецидивист эмес, ал террорист эмес, ал чындыкты эле сүйлөдү. Алдар өкүмдү. Ошол үчүн өзүбүз ушундай мурунтайында ошондой эле болчу. Бирок азыр ушундай билинип калды, өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кескен убакыт экен да. Эч кимге ишенбеш керек. Өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесет экенбиз. Кимге барып айтайлы, кимге барып ыйлайлы? Кимге айтайлы? Көйгөйүбүздү кимге айтайлы? Регистрация маселесин кимге айтайлы? Туугандар айткылачы.
Емесіне барайын десем елек. Ой, сілер политический екенсіңер, ой, сілер тей оппозицияда екенсіңер. Қорқотай жанымызда тұрғанда, как будто біз пароходы бочкада отырғансың. Шындықты сөйлесең, сен бүгін ел düşmanı тұрмайсың. Ошол үчүн айтып отқам, өзіміздің киндигибизди өзіміз кесе тұрған мал болды. Өзіміз кекірсақ та, өзіміз ыйласақ дағы, бар жоқты өзімізге. Бийлик бизге эч кандай жардамыны бүгүндө күтпөсөк деле болгудай болуп атат. Ошондой туугандар, эми кыскача айттым, эми азыр Кудайым буйруса, баягы үмүт дейт, надежда дейт, үмүт үзбөшүбүз керек. Алладан дуа кылып суранышыбыз керек, мамлекетибиз өнүксүн, элибиз тынч болсун, ушул жерде кыргыздар тынч болсун. Allah'ın yerini korusunlarına. Yaratan Allah hoşundaydı. Yemin yeminimden işin olmak yapsın. Yaratan Allah hoşundaydı. Dinler yakşılık oyla soğudur. Yakşılıklı nasip etsin. Yaratan Allah'ın yerini olaydı. Oyla koymasın. Baklı olacak efendim.